Урматтуу президент Садыр Жапаров, урматтуу ГКМБ башчысы Камчыбек Ташиев, мен сиздерге Турцияда отуруп кайрып жатамын. Демократиянын чордону деген Турцияда отуруп кайрып жатамын. Ой, биздеги мыйзамдарды оорлоштурулачы, татаалдаштырылачы, өзгөчө могу кылмыш уголовный кодексти оорлоштурулачы. Болбосо, мында карап көрсөк, Кыргызстан аферист мошенниктер үчүн тимеле бейиш болуп калыптыр, рай болуп калыптыр. Мисалы, ГКМБ ошо милиция кармап алып келип берет экен кылмышкерлерди. Соттор болсо мыйзамдардын жумшактыгынан пайдаланып аларды коюп жүрөт экен. Бул жумшак мыйзамдарды тиги Атамбаевдин оогана кабыл алынган. Текабайдын инициативасы менен Өкө кабыл Сооронбай кабыл алган акчаганда. Өкө инициатива кылып. Гуманизация деген мыйзам негизинде. Гуманизация болуп эле бул кыргыздарды гүмжам кыла турган мыйзам болду. Кыргызстан элинин тагдырын талкай турган. Ой, миллиондоп, миллиарддап жейт экен дагы силердин эмгегиңер ошол правоохранительный органдардын эмгектери. Кату подход болуп калган акчаганда. Бир какой-то судья деле баарын чыгап жүрөт экен воляга, эркиндикке. Сөзүм курак болбош үчүн мына, мисалы, Жусуп Сейитбеков дегендин аферистин бул афера механизмдери конвейерлик негизде коюлуп тур, семейный порядок коюлуп тур. Булар Кыргызстандын атууларын, биздин атууларды 13 миллион 410 миң сомго алып кетиптир, ойлоп койгула. Бир эле семейный аферисттер кыргызстандыктарды жалпы 150 миң доллар, биз билгенден эле, билбегени канча? 13 миллион сомго алып кетиптир. Эмне болуп дебейсиңерби? Америкага виза алып берем деп, ар биринен 15 миңден доллардан акча алыптыр. Ошол потерпевшилерден 15 миңден Америкага виза алып беребиз деп. А бул ошо билинип калганда 13 миллион сом, кыргыздын сому менен. Акчасын ала албай, кол деп салып, через Мексикага кетип калгандар толтур экен Америкага. Мисалы, ошол эле Жусуп Сейитбековдун 9 кылмыш иши бар, 9 киши боюнча, 9 эпизод боюнча 15 миң доллардан алган ар бирин. Октябрь райсотто 7 иши, ал эми райсотто 2 иши каралууда. Өзү болсо бош жүрөт. Давно отуруш керек болчу. Мына силер саясатка келип аралашкансыздар, урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер. 2005 жыл келип аралашкансыздар. 2005-2006 билесиңер, закондор кандай жесток эле, жесткий эле, Бакиевдин заманында. Мына мисалы мен деле ошол кара кежеден ичти деп эчтеке ичпей жебей эле, наоборот аятымен революция кылып, тартип келтирген үчүн эле ошол бывший коррупционерлер ошол жерде коррупцияда иштеп аткан. Кара кежени наоборот гүмжап калгандар. Арстанышып, ошол эле жана Жолдошбаев, анан Тилек Сабыров, анан Майрам Акаева дегендер арстанышып мени камап ишкен кайра. Закондордун ордугуна таянып туруп, мыйзамдардын ордугуна таянып туруп. Ну ал кезде ладно, революционный период болчу, бардактап койду. Азыр эреттеп койсо болот да я, урматтуу өлкө башчылары. Бизде мыйзамдар эмне мынча жумшак? А толку то, что силер өлкөнү көтөрүп атасыңар, баарын техникалап келип атасыңар, армияны күчтөндүрүп атасыңар. Жалпы мындай картина жакшы, жолдорду салып атасыңар. Душмандар менен тең сүйлөшүп атасыңар. Мисалы Тажикстан менен граница маселесинде. А толку то рядовой адамдар жабыркап атпайбы? Рядовой адамдар жабыркап мыйзамдардын жумшактыгынан, мыйзамдардын таптакыр паткийлигинен, жумшактыгынан, суялардын паракорлугунан толку то жабыркап атат элдер мындай. Элдин чөтөгү уруп атат, элдин чөтөгү уруп атат да бар ошол. Мыйзамдардын жумшактыгынан. Ооруп аткан силер бир гана өтүп, ушул законодательный уровне парламент кирип ооруп атканчы. Мисалы, ошол элдер, жетирген элдер 90-100 миңден доллар алып эми кредит төлөп кыйналышыптыр мына. Потерпевшилер ошол 9 биз билгенден. Мисалы ошол эле аферисттер семьянын башчысы Жусуп Сейитбековду судья Нурбеков Алмаз Турузбекович деген 6 январь 24 жылы Башкорго чаласын карап 2 саат карамыш этип үй камагына чыгарып жибериптир Жусуп Сейитбековду. Ал эми силер урматтуу эл журт ошол аферисттерди кимдер экенин мына көрөсүңөр. Мына азыр мен сүрөттөр замат не отрывать, мына кимдер экенин көрөсүңөр. Атасы Жусуп Сейитбеков ким, аялы Курманалиева аферистка ким, эки кызы ким экенин мына сүрөттөрүн көрөсүңөр. Сүрөттөрүн көрөсүңөр. Пусть земля под их ногами горит. Пусть от стыда, если стыд калса, совесть калса, беттери күйсүн.
ойлобосун. Америкага лично мен Интерпол менен иштешип атам азыр. Мына Турция полициясы, Россия, Казакстан, Америкада мен ошо арыздасам, киришпегиле буларды деп, мына буларды вообще жолотпогула деп. Ошо барып калса качан Жусуп Сейитбек үйлөсү, мына кимдер экенин көрүп калам, мына мошенниктер. Ал эми силерден өлкө башчылары суранарым, мыйзамдарды татаалдаштыргылачы, пожалуйста. Орлоткулачы. Вплоть атууга чейин киришкилечи. Кулак мурдун кесип салып аялды, мына бирөөсү 20 жыл алып кетти. Пусть булса атып саллачы ошол кылмышкерлерди, өлкө башчылары. Мыйзамдарды орноткулачы суранарым. Мына ким экенин көрүп койгула. Урматтуу журт, мына көрүп койгула фотографияларын.